Боршайком 18 ноябрдагы отурумунда Бишкек шаарындагы номер 26 Ленин округунан депутаттыкка талапкер Камчыбек Жолдошбаевди талапкерлердин тизмесинен чыгарды. Буга Жолдошбаевдин кудасы Мухтарбек Сыдыков аркылуу добуш сатып алууга аракет көргөнү себеп болгон. Ушул эле округтан талапкер Жаныбек Абиров болсо атайын кызматка суракка чакырылды. Өзүнүн айтымында ал жашы жетелектерди үгүт иштерине колдонгон деп шек саналууда. Ушундай эле шек менен 15 ноябрда Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Дастан Бекешев та суракка чакырылган. Несовершеннолетних детей привлекать в качестве агитаторов. Они не имеют права. Нельзя. Законом, конституционным законом это определено. Да? Вы знаете. До 18 лет нельзя. Парламенттик шайлоого саналуу күндөр калганда Рыскелди Момбековдун дипломуна байланыштуу да маселе көтөрүлдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Социал-демократтар партиясынан Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер экинчи жогорку билимин, биринчи жасалма диплому менен мыйзамсыз алганын билдирди. Учурда Борбордук шайлоо комиссиясы бул маселени карап жатыптыр. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Момбековдун байланыштуу маселелер ал каттоо үчүн берилген документтеринде ушу мүчүлүштөр бар экендиги, тактап айтканда жогорку билими боюнча берилген документтерде маселе болгон үчүн улуттук коопсуздук кызматы тиешелүү документтер менен маалымат берилген. Борбор шайлоо комиссиясында кароонун алкагында ошол тиешелүү тараптардын далилдерин угуп көрүү үчүн азыркы кезде жумушчу топтун алкагында каралып атат. Ошондой эле бүгүн Талас облусунда да шаардык кеңештин вице-спикери шайлоого аралашканы тууралуу арыз текшериле баштады. Маалыматка караганда Жогорку кеңештин депутаттыгына номер 21 Талас шайлоо округунан талапкер Бакытбек Чообековдун үгүт иштерине шаардык кеңештин төрагасынын орун басары Азиз Курамаев катышканы тууралуу маалыматты БШКнын ыкчам чара көрүү тобу 18 ноябрда жарыялады. Ош облусунун Кара Суу районундагы номер 8 Төлөйкан шайлоо округунун талапкери депутат Шайлообек Атазовдун жана Азаттыктын талапкери Төлөнбай Нурбаевдин үстүнөн БШКга арыз түштү. Буга талапкерлердин жоолук салынууга тыюу салбагыдай мыйзам кабыл алып берүүнү айткан убадасы себеп болду. Шайлоо мыйзамынын 28 беренесине ылайык үгүт материалдарында диний темага шилтеме жасоого жол берилбейт. Учурда ИИМ бул боюнча иш алып барууда. Жолукчан апа төрөгөн бардыгыбызды жолукчан апа төрөгөн мыйзам баш мыйзамда жазылган эркин дин тутуу деген. Шайлоо алдындагы өлкөдөгү мына ушундай мыйзам бузууларды алдын алып, ыкчам жеткирип туруу максатында жарандык коом өкүлдөрү ката KG аталышындагы сайтты ишке киргизди. Бул сайт аркылуу өлкөнүн келечегине кайдыгер эмес ар бир жаран кайсы жерде мыйзам бузуу, административдик ресурсту пайдалануу, добуш сатып алуу болуп жатса дароо сайт аркылуу жөнөтө алат. Жарандык активисттер шайлоонун таза өтүшүнө бардыгыбыз кызыктар болушубуз керек дешет. Абдан эле жөнөкөй, бул жерде кнопкасы бар. Сайтты ачканда эле сообщить о нарушениях деген. Ал жакка баскандан кийин сөзсүз түрдө өзүнүн аты жөнүн атабаш деле мүмкүн, бирок маалымат туура болуш керек да. Анткени ага карата да кысым болушу мүмкүн да, сен жибердиң депчи. Ага да күнөө коюлушу мүмкүн. Эгерде маалымат туура болуп өзүнүн айткысы келбесе, анда айтпай эле маалыматты жөнөтүп, ошол арыз жазганга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. А биз болсо ошол сайт аркылуу юристтер дагы ошол жоопкер органдарга жөнөтсө болот. Ошол эле башкы прокуратура, Ички иштер министрлиги, Борбордук шайлоо комиссиясы, УКМК бардыгы тең жоопкерде ошол күнөөкөрлөрдү жоопко тартканга. Аларга да ыңгайлуу да бул жакчы. Экинчи жагынан массалык маалымат каражаттарга да ыңгайлуу. Үгүт иштери башталгандан бери Борбордук шайлоо комиссиясына мыйзам бузуу фактылары боюнча 80ден ашык арыз даттануулар келип түшкөн. Алардын теңинен көбү Бишкек шаары жана Ош облусунан катталган. Сомна Борбор шайлоо комиссия түшкөн маалыматтардын баарын, ошо факттар болсо дагы, түшкөн маалыматтар болсо дагы, ошо бузуулар болсо дагы Борбор шайлоо комиссиянын сайтына баарын коюп, ошонун баарын реестр түзүп, кандай чечим кабыл алынды, кайка жиберилди деп, кайсы убакытта каралды деп, ошол маалыматтын баарын биз жарыялап турабыз да. Анан ушул ката KG деген сайттын бул ушундай эме болуп атат. Интерактивдүү карта болуп атат. Бул жерде уже кайсы региондо кандай бузуу болгон, кандай факт болгон депчи. Бул бизге ушундай чоң жардам болуп атат. Ал эми Ички иштер министрлиги шайлоонун үгүт иштери башталгандан бери шайлоо эрежесин бузган 158 факты катталганын кабарлады. Бул аралыкта 28 кылмыш жана 37 жорук,
Электрондук маалымат журналына 93 аргандай билдирүүлөр катталды. Жазык кодексинин шайлоочуларды сатып алуу боюнча 21 факты катталса, 37 факты жоруктар кодексинин майда бейбаштык, административдик ресурстук кыянаттык менен пайдалануу, бөтөн мүлктү жок кылуу же зыянга учуратуу, орчундуу эмес өлчөмүндө уурдоо жана ден соолукка жеңил зыян келтирүү менен катталган. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.